Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Кыргыз тилинин сабагында бүгүн бышыктоо сабагын өтөбүз. Өткөндө өткөн кыргыз тилиндеги үндүүлөрдүн бөлүнүшүн ар бирин карап чыкканбыз. Бүгүн аларды жалпылап карап чыгабыз. Үндүү тыштар төрткө бөлүнөт. Биринчиси тилге карай. Жоон, твёрдые А, О, У, Ы, ичке мягкие Э, И, Ü, Ö. Экинчи жакка карай кең, широкие А, Э, О, Ö. Куш, узкие У, Ü, Ы, И. Үчүнчү үндүн созулушуна карай созулма долгие А, О, Ö, Э, У, Ü. Кыска короткие А, О, Ö, У, Ü, Ы, И, Э. Төртүнчү эринге карай эриндүү губастый У, Ü, Ö, О. Эринсиз без А, Э, И, Ы тыбыштары мына ушул төрт топко ушундай болуп бөлүнөт. Эмесе тыбыштык талдоо жүргүзөлү балдар. Көйнөк деген сөздү алдык. Көйнөк деген сөздө 6 тамга 6 тыбыш, 6 букв, 6 звуков. Көйнөк мында Ö үндүү. Ö үндүүлөрдүн бөлүнүшү боюнча ичке, кең, кыска, эриндүү болуп бөлүнөт. Чапан деген сөздө 5 тамга 5 тыбыш бар. 5 букв, 5 звуков. А жоон, кең, кыска, эринсиз. Бул сабакта биз улуттук кийимдер менен таанышалы. Национальный одежды. Кыргыз элинде улуттук кийимдердин түрлөрү абдан көп. Анда эмесе кыз келиндер, апалар кийген кийимдерди карайлы. Көйнөк. Белдемче. Бул көйнөктүн сыртынан кийилет, белден ылдый кийет. Ошондой эле шырма чапан, чыттамалар дагы көйнөктүн сыртынан кийилет. Бул сүрөттө болсо апалар, аталарыбыздын кийген чепкен тондору. Тонду кышында кийет, жылуу. Ал эми чепкен жаз, күз кийилет. Бул болсо кыз келиндер, жигиттер кийген заманбап кийимдер. Азыр кыргыз улуттук кийимдер түрлүү формада тигилүүгө. Ошондой эле биздин окуучуларыбыз дагы силерге окшогон балдар мына мындай кыргызча улуттук саймалуу чыттама, шым, чапан көйнөктөрдү кийип жүрүшөт. Сабагыбыз соңуна келди. Саламатта калыңыз.